Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн колдоосунда жана Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар уюмунун Калк жайгаштыруу фондунун биргелешкен кызматташтыгынын негизинде Баткендеги аялдарга жана кыздарга ар тараптуу колдоо долбоору ишке ашууда. Аталган долбоордун алгачкы иш-чарасы Лейлек районунун аймагында өткөрүлдү. Анда өзгөчө кырдаалдар шарттарында аялдарга жана балдарга карата зомбулуктун алдын алуу жана коргоо боюнча тиешелүү жетекчилердин катышуусунда талкуу жүргүзүлдү. Темага кенен Кондос Жоробекова токтолот. 2023 жылдын 5-6-7 декабрында Баткен облусунун Разаков, Баткен жана Кадамжай шаарларында 5 министрликтин өкүлдөрүнүн катышуусунда өзгөчө кырдаалдар шарттарында аялдарга жана балдарга карата зомбулуктун алдын алуу жана коргоо боюнча комплекстүү мамиле аталышындагы окутуу болууда. Зордук зомбулуктун алдын алууга багытталган иш-чара алгач Лейлек районунун аймагында өткөрүлдү. Психологиялык жардамдан башка дагы топ түзүлгөн ар бир Кадамжайда, Кызылкерде, Баткенде, Лейлекте ар биринде ар бир жайында топ түзүлгөн. 2023 жылы 5 министрликтин ортосунда ички иштер министрлиги, коргоо министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, саламаттыкты сактоо министрлиги жана социалдык өнүктүрүү 5 министрликтин ортосунда өзгөчө жана кризистик кырдаалдар учурунда аялдарга жана балдарга карата зомбулук опурталуунун алдын алуу боюнча биргелешкен нускама иштелип чыгып, ошо нускаманы кабыл алуу жөнүндө буйрук чыгарылган. Ошо нускаманын негизинде ошо 5 министрликтин биргелешкен буйругунун негизинде бүгүнкү иш-чара уюштурулуп жатат. Чоң катастрофалардын, электрдик авариялардын же чоң катастрофалардын болушу. Белгилей кетсек, 2023 жылдын 6 мартында жогоруда аталып өткөн 5 министрлик тарабынан өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда аялдар менен балдарга карата зомбулукту азайтуу боюнча атайын буйрук кабыл алынган. Бүгүнкү окутууда катышуучуларда аталган буйруктун алкагында өз ыйгарым укуктарын өздөштүрө алышат. Негизги багыт гендердик зомбулуктан жабыр тарткан аялдар жана балдар менен иштөөнү туура уюштурууга жана кайра багыттоого бурулат. Өзүбүзгө көптөгөн маалыматтарга ээ болуп атабыз. Атап айта турган болсок, зордук зомбулук гендердик дегенде бир гана аялга же балдарга карата өткөрүлүп аткан зомбулук эмес, бул жынысына карабай аялга жана эркекке көрсөтүлүп аткан зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери өтө жакшы жүргүзүлүп атат. Мындан сырткары иш-чаранын жүрүшүндө өзгөчө кырдаалдар шарттарында аялдарга жана балдарга карата зомбулуктун алдын алуу жана коргоо иштеринин гендердик сезимталдуулуктун негизинде уюштурулуусун камсыз кылуу, бул жааттагы көндүмдөрүн жана тажрыйбаларын жогорулатуу максатында гендердик зомбулукка түрткү болуучу факторлор, ошондой эле жаракаттан кийинки стресстик жабыркоо жана зомбулук менен байланыштуу зыяндары темаларында тереңдетилген билимдер берилип, тажрыйба алмашуулар болду. Кондос Жоробекова, Бакыт Саетов, жаңылыктар. Ишке ашырат экен. Күндөлүк иш режими.